жеңиш күнү алыстагы от болуп. Чоң атам Уйбаков Калпак туулган жылы 1906 жылы 6 март, 1942 жылдын ноябрь айында 1 айылынан согушка кеткен. 1943 жылдын январь айында советтик армиянын топтогон күчү менен Воронеж шаарын бошотконго катышкан. Андан кийин Курский Дуга согушунда катышат. Бошоткон өлкөлөрү Белоруссия, Польша, улуу жеңишти Чехословакия өлкөсүндө тоскон. Согуштан кийинки дагы каршы көрсөткөн күчтөр менен согушуп тазалоого катышкан. Совет-Япон согушунда дагы катышып, үйгө 1946 жылы кайтып келген. Мен чоң ата